аткарылган иштер боюнча айтып берсем, биз жалпы суммасы 393 миллион сомго иш аткардык. Муну атап кетсем, республикабыздыкы бюджеттен биздин Баткен шаарына 97 миллион сом түшкөн. Өзүбүздүн мына жеке өзү шаардын бюджеттен 18 миллиондук иш чара аткарганбыз. Анан биз мына жеке секторлордон ишкерлерден тартып ишканаларды ачкан тармакта 41 миллион сомго иш аткардык. Жалпы инвестиция тартууда ушу жолдорубуз болуп 236 миллион сомго иш аткардык. Тармагы боюнча биз жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллион сомдук иш аткарып бердик. Анда Кызыл жол жана Айтматов мектептеринде ушу окуучуларга ысык тамак берүүдө ашканаларын ремонт жасап бердик, заманбап кылып. Ленин мектебинде 8 класстын полун алмаштырып, биринчи этажынын желим терезелерини алмаштырып бердик. Базар башы жана Кызыл жол кварталдарында мына жеке ишкерлерибиздин элдин эсебинен 2 заманбап жабык типтеги спорт зал курулду. Ачык типтеги спорт аянтчалар бир 10го жакын мына шаардын аймагында курулду. Бизде мына билим деңгээли боюнча шаардын мектептерине республикалык олимпиадага 4 окуучу катышып, байгелүү орун камсыздап келген. Өнөр жай курулуш боюнча 2017 жылы Баткен шаарында жакшы иштер болду деп белгилеп кетем. Мында бизде Баткен шаарына ветеринардык лаборатория жалпы сметалык суммасы 23 миллион 200 миң сомго болгон вет лаборатория курулду. Өрткө каршы күрөшүү ишканасы курулду 57 миллионго. Кызыл жолдо азыр 140 Кызыл жол кварталында 140 орундуу балдар бакчасы курулуп атат, Бүтүү аземинде турат. Бизде мына шаардын ортосунда 139 миллионго поликлиника курулуп атат. Ал дагы 70% өйдө бүтүп калган. Биофабрика курулду 14 миллионго. Шаар ичинде 4 километр республикалык бюджеттен асфальт төшөлдү. Суу-ноолору, тротуарлар 11 миллионго, 2 көчөбүзгө, чоң көчөбүзгө суу-ноолору менен тротуарлар курулду. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Исаков Сапар Жумакадыровичтин жаңы доорго 40 кадам долбоорунун алкагында 10го жакын ишкана 9 көчөнү жарыктандырууга жетиштик. Азыр эми мына 2018 жылга ушу жаңы доорго 40 кадам долбоорунун негизинде катуу иштерди аткарабыз деп тилек кылып турабыз. Чарбасы боюнча 2017 жылга бардык көрсөткүчтөргө жетиштик. Жылдын жыйынтыгы менен 10,5 миллион сомдук инвестиция тарттык. Бул шаарыбызда тамчылатуу суугаруу, күнөшканаларды куруу, ушулардын баары курулуп бүттү. 10,5 миллион сомдук быйылкы жылга инвестиция тарттык айыл чарба боюнча. 2017 жылкы көрсөткүчтөрүн айтып кетсек, биз республикадан койгон республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен койгон пландардан 100%га чыктык. Ушул былтыркы жылга салыштырмалуу биз 6 миллион 7 миллион тегерегинде өсүш менен чыктык быйыл. Анан бул шаарга иштеле турган жергиликтүү бюджеттен акчасы 2016 жылы 12,5 миллионго иш аткарылган болсо, 2017 жылы 18,5 миллионго иш аткардык. Азыр эми мына 2018 жылга биз 24-25 миллионго чейин ушу шаарыбыздын ичиге инфраструктурасын өнүгүүгө ушу акчаны жумшайбыз деп турабыз. Каржы маселесин айтып кеттик. Биз ушу жергиликтүү бюджеттен 2018ге ушу 24-25 миллион
сомдук иш аткарабыз деп. Мындан тышкары сырттан инвестиция тартууга азыр катуу иштерди жүргүзүп атабыз. Биз 2018-2022 региондорду өнүктүрүү концепциясынын алкагында республикадан кирген 20 шаардын ичинде Баткен шаары дагы бар. Ушул Баткен шаарында айыл чарба сос объекттерден ушул региондорду өнүктүрүү концепциясынын алкагында 9 объект кирген. Кудай буйрса ушул объекттерибиз кирет деген үмүттөбүз. Ушулар кирсе бизде 2022 жылга чейин 9 объект шаардын айланасында курулуп калат. Өнүктүрүү алкагында кирген неге ушу Айтматов мектеби кирген, Кызыл жолдо 600 орундуу мектеп кирген, Кызыл дөңдө